Саламатсызбы, Эрлан. Куш келипсиз биздин редакцияга. Биринчиден сизди куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Даярданып турсаңыз керек азыр, мандат алып. Дагы деле иштеп атасызбы? Ооба. Сиз элдин арзусуна алынып калган экенсиз. Эл сизди өзү колдоп, ушул мандатты сизге өзү тапшырып атат эл. Кандай сезимде болдуңуз? Сиз ишендиңизби? Ушундай негизи эл ушунчалык ишеним көрсөтөт деп ишендиңиз беле? Мен негизги оюм мындай болчу да, мен список боюнча бир 13-чү же 15-чи болсом, эгер бир как раз эми депутаттар бай алмашып турат да, бирөө жумушка кетет, бирөө мындай болот, тигиндей болот, ошентип как раз бир 1-2 жылдан кийин депутат болуп калат экеним деп ойлоп жүргөм да. Ага чейин как раз Нисахар долбоорун кыла берсек, 1-2 жылдан кийин буюрса, Кудайым буюрса депутат болобуз деген ойдо болчумун. Негизи бала чагыңызда ойлодуңуз беле ушинтип эл өкүлү болуп калам деп? Мен негизинен эле депутат болгум келген эмес, эч кандай оюмда болгон эмес депутат болууга. Азыр деле мындай эйфория сезип же ушу депутат болгоныма сонун болду деген ойлор жок менде. Мен негизинен мындай өзүм жакшы көрөм, мындай тынч, эч кимге билинбей жашагандычы, бирок тилекке каршы баягы мен кылып жүргөн жумушту бирөө кылыш керек болду. Ошол себептен мен ошол жумушту баштагам. Андан кийин азыр бир определенный деңгээлге жеткенден кийин депутат катары колум бир аз узарат. Бул мен көп эле интервьюларда айтып келгем, бул мен үчүн инструмент катары эле колдонулам. Ошол себептен мага бул инструмент катары эле керек. Мындай эйфория болуп, ушул эң эле көп ойлондуруп аткан нерсе бул мага добуш берген адамдар, 19,5 миң адам добуш берди деп айтып атышат азыркы маалда. Мен чынымды айтсам, элдин мындай инилерим айтып атат, бирөөлөр окуп айткан үчүн эле мен канча адам добуш бергенин билем да. Мен бир да жолу кирип өзүм карай элекмин канча адам мага добуш берген. Ушунча баягы неме жоопкерчилик да булчу. Ошол жоопкерчиликти сезип көргүм да келбеди чын канча адам берген. Бирок мен билем, инилерим айтып турат. Ушунча адам колдогондон кийин эми уят кылбай иштешим керек да. Мен үчүн бул жеке гана инструмент. Мындай мен мурун деле бул ачык эле сөз, мен мурун деле элдин уулу деп атап жүрүшкөн, ошол себептен мага депутаттыктын мындай зарылчылыгы деле жок болчу өзүмдүн жашоомдочу. Сиз негизи эле ушул элдин укугун коргоп, керектөөчүлөрдүн укугун коргоп, Нисахар долбоорун алып барып жүрдүңүз да. Ушул долбоордун эми мындан кийинки тагдыры кандай болот? Колдон келсе айына бир жолу, 2 жолу чыгып турганга аракет кылам өзүм. Депутат болсоңуз дагы? Депутат болсом дагы, мен андай акым бар экен, биз уже юристтер менен окуп чыктык аны. Анан жанагы жанымда жүргөн балдар, алар азыр деле съемка кылып жүрөт. Биз азыр деле съемка кылып жүрөбүз негизинен. Негизи Нисахар долбоору иштеп атат, буюрса иштей да берет. Анткени Нисахар долбоорунун 4 жылдык пайдалыгы абдан көп, чоң. Анан балким мен депутат болгонго караганда 5 жылда мен депутаттык жолума караганда 5 жылда ошол Нисахар долбоорунун жолу көбүрөөк дагы өзгөртүүлөргө алып келиш мүмкүн да, ошол себептен. Сизден ошол эсте каларлык, анан сиз ушул мен ушул иштин өтөсүнө чыктым деген ишиңиз кайсыл иш болду ушул Нисахар долбоорун алып барып? Мен чыга элекмин да. Да, көп нерселер бар алда. Нисахар долбоору бул башталышы гана болду. Жаш кичинекей долбоор. Жок, ошол долбоорду алып барып атканда бир ишти мындай өтөсүнө чыга алдыңызбы? Магазиндердин ишин иреткеге алып келгенине баягы толук кандуу эмес эми, конечно, бирок бир аз эметем. Эми сиз көзөмөл катары болдуңуз да, бирок жакшы көзөмөл боло алдыңыз да. Дагы да биз сизди ошол депутаттык трибунадан ошол көзөмөл катары, көзөмөлдөөчү катары көргүбүз келет да негизи. Ишти эмнеден баштайбыз деп атасыз? Негизинен эле көбүнчө тамак аш жаатына көңүл бурабыз. Албетте, ал баягы мен агитация маалында да айтып келген сөзүм, бул тамак аш жаатына көрө көңүл бурабыз. Анткени адамдын тамак ашы, бүгүнкү жеген тамак ашы эртеңки күн деп айтам мен. Эгер биз өнүккөн өлкө болгубуз келсе, албетте биринчиден тамак аштан башташыбыз керек. Анткени тамак аш бул биздин ден соолугубуз. Экинчиден бизде мыйзамдар көп, жана туура, жакшы эле жазылган деп
эсептейм. Анткени Керектөөчүлөр боюнча мыйзамдар. ар кайсы мыйзамдар, бүт эле мыйзамдар туура жана так жазылган деп ойлойм. Анткени ачыгын эле айтып кетейин, көп мыйзамдар башка өнүккөн өлкөлөрдүн мыйзамдары келиштирилип жазылган мыйзамдар. Ошол себептен албетте ал бул мыйзамдар практикадан өткөн мыйзамдар, анан туура иштейт деп ойлойм. Бирок тилекке каршы иштегенге келгенде иштебей калат да. Анткени көзөмөлдөө эч кимде жок, ким кандай иштеш керек. Ошол жагында мыйзамдар туура иштешине дагы көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылам биринчи маалдарда. Анан албетте эми баягы мыйзам жазуу менен кичине көнүшкөндөн кийин акырын эки жагымды билип баягы неметип баштаганда мыйзамдар жазып өтөбүз. Сиз сахар долбоорун тартып жүргөндө мындай өмүрүңүзгө коркунуч келген учурлар болдубу? Албетте болду. Канча жолу болду, кандайча болду? Башында болду, эң көп эле башында болду. Башкы жарым жыл, бир жыл деп айтсак болот. Ошол маалында баягы коопсуздугум абдан коркунуч абалда турган маал болчу. Анткени биринчиден мени эч ким таанычу эмес, экинчиден мени эч ким колдочу эмес ал маалда. Үчүнчүдөн болсо мен ошол маалда эле ушундай чоң соода объектилерине кирип жүргөн маал болчу да. Эми ал баягы акча каражаты бар бизнесмендерге мындайча айтканда тоскоолдук кылып жүргөн маал болчу. Кийинчерээк дагы бир-эки жолу болду. Эми бизди мен деп айтайын, мен эми андай нерселерден корко турган бала эмесмин. Эгер андай нерселерден корко турган болсом, анда башынан эле мындай жумушка алек болбойтун болушум керек. Мага эң эле негизгиси эртеңки могу жаш өсүп келаткан өспүрүмдөргө мыйзамдуу, жакшынакай өнүккөн өлкө калтыруу да. Анткени эгер мен бүгүн бул жумушту кылбасам, анда 20 жылдан кийин бул жумушту менин балам кылыш керек болот. Ошол себептен аларга бир аз жеңилирээк болсун деп ушундай жумуштар менен алекпиз. Негизи баягы өзүмдүн коопсуздугума анчалык деле коркпойм. Азыркы маалда тем более мен көчөдө кетип баратканда ар бир даже экинчи дебейин, эми көчөдө кетип баратканда бүт эле адамдар учурашат, кээде эле редко эле болуп калат да, мындай таанып алганычы. Ооба. Жогорку кеңешке келе турган депутаттардын арасынан эң эле жаш өкүлдөргө кошулат болушуңуз керек. Балким. Сизге ийгилик каалайбыз. Жаш болсоңуз дагы ушул элдин жүгүн аркалап жүрөсүз. Депутаттык ишмердүүлүгүңүздө ийгилик каалайбыз. Сизди дагы бийиктиктерден көрөлү.